Элибиз айтылат эмеспи, билимдүүгө дүйнө жарык. Бешиктен кабырга чейин билим ал деген сыяктуу жакшы кептер айтылып жүрөт. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Ким жашынан көп окуп билим алса, бойго жетсе тилеги орундалат. Ошо билим менен бийиктикке деген максат менен бир нерселерди үйрөнөлү, коомго пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин деп алдыга максат коюп аракет кылып атабыз. Ушу бүгүн жаштар менен жолугушуу болгон. Жаштардын аял териндеги потенциалын көтөрүүчү, өз алынча башкаруу органдарында активдүүлүгүн арттыруу максатында ушу жаштар менен жолугушуу болду. Ал жерде аябай жаштардын көйгөйлөрү талкууланып, ошонун чечүү жолдорун карап, айтып койдук элибизде, акыл жаштан, асыл таштан. Жаштар жакшы идеяларды, пикирлерди айтышты. Алардын ичинен жол көйгөйлөрү, экология, андан тышкары кошумча билим берүүнүн жоктугу деген сыяктуу ойлорун айтышты. Ошолорду кантип чечсек болот? Ал боюнча дагы өздөрүн заманбап билим берүү, компьютерлердин жетишсиздиги деген сыяктуу көйгөйлөрдү айтышты жаштар. Жаштар негизи коомдо чечүүчү ролду ойнош алат. Себеп дегенде аларда күч дагы бар, энергия дагы бар, баардыгы толуп ташып турат. Эгерде ошону туура колдоно билсек, биз жаштар аркылуу көп нерсеге жетише алабыз деген ойду айткыбыз келет. Бакыянын өзүнүн тамчы убакта жаштарга тиешелүү эмне маселелер бар. Ушул айылдагы коомчулуктун элдин өнүгүшүнө жардам берем, салым кошом деп ойлойм. Акылбы? Болбосо, могу чоң иштен мага эмне пайда болот болду экен деп отурсакчы,